Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бүгүн биздин кичинекей сабагыбызда Ихлас сүрөсүнүн туура окуганды үйрөнөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Туугандар, араб тилди билбеген адамдар аракет кылыңыздар. Араб тилди үйрөнгөнгө, араб тили аябай жеңил тил. Бул тилде 28 эле тамга бар. Мындай көрүнүшү оор болуп чаташкандай көрүнгөн менен ичине кирип окуп көрсөңүздөр, бир айда араб тилин окуганды үйрөнүп алса болот. Араб тилди окуган билген адам Куранды окуп алат. Анан Куранды үйрөнгөн адам акырын тажвидти үйрөнөт. Аракетке берекет дейт, аракет кылыңыздар. Анан кээ бир күндө биз Куранды окуйбуз да, намаздарыбызды. Ошон үчүн кыска сүрөлөрдү окусак дагы, ушуну кыска угуп болсо дагы, араб тили үйрөнгөнгө чейин дагы ошону жакшылап угупсак, туура окуганды үйрөнүп калабыз. Ошо сиздерди баарыңыздар чакырып кетем, араб тилди үйрөнүүгө аракет кылыңыздар. Кандай сооп, Курандан бир тамгасын окусаңыздар, 10 сооп алып аткан болсоңуздар. Кандай чоң сооп бул, кандай чоң мүмкүнчүлүк бизге. Анда Ихлас сүрөсүндөгү мен угуп жүргөн айрым адамдар ушундай окуйт дегендерди эске алайын. Баягы катааны адам билүү менен туураны кабыл алып жаттап калганга да жеңил болот. Кул хуаллаху ахад деген биринчи аятта кул дегенди кээ бир адамдар коф деген тамааны каф кылып окуп коет. Мындайча айтканда кул дегенди кул деп алат да. Мисалы, кандай дегенде кыргыз тилде к бар го, орустар как деп айтат. К. Бирде кыргыздыкы к колдонот. Коф дегенде кул. Кул деп да айта албайлы да. Кыргызда кул деген бар да. Андай кул эмес, бирде жумшак. Кул айткын деген сөз да. Араб тилде кул деген айткын. Кул эмне каталар айтылат адамдарда, бирде кул деп айта албайлы. Каф эмес, коф тамак к. Хуаллаху ахад. Кул хуаллаху ахад. Хуа дегенде кээ хуа деш мүмкүн. Хуа дейт, андай эмес туугандар. Хуа дейт, андай бирде иштен тебилип чыга турган, аба менен чыга турган тамга ха деген. Кул хуа деген ал, айткан ал. Кул хуа Аллаху ахад. Аллаху эмес. Бул дагы жумшак, иштен чыгып аба менен чыга турган тамга Аллаху ахад. Анан ахад дегенде да келе кат окуйт. Ахад дейт. Же болбосо ахад дейт, андай эмес. Ха. Тамакты сүрүп жумшак чыга турган тамга ха. Х эмес. Ха. Аллаху ахад. Жалгыз деген сөз. Аллаху ахад. Анан д тамганы келе тыг окшоштуп айтат. Ахад деп, жок, ката бул. Кээ ахад деп токтоп калат, жок. Мындай ахад. Эң туурасы мына Кул хуаллаху ахад. Кул хуаллаху ахад. Ушул жерде каталарда эске алдык. Кул деген да бар. Анан хуаны хуа дейт. Аллаху деген Аллаху деп алат. Ушундай буларды алыс болойлу. Ахад деген ахад деп алат. Жок, турган ахад. Х демес, ха демес бул. Мындай тамга ха. Ахад. Кийинки аят Аллаху сомад. Самад эмес, кел Аллах самад дейт, жок. Син тамгасы бар араб тилде, анан сот тамгасы бар. О бул окулат, бул сот тамга, жоон тамга. Сомад. Аллаху сомад. Бул жерден да сомад дыны токтоп салбайбыз, тыгып салбайбыз. Сомад. Лем ялид. Лем ялид эмес, лем ялид. То аягында ы окулат, ы да бардай да. Лем ялид. Лам ялид эмес, келе лам дейт, жок. Лам жумшак. Лам ялид. Валам юлад. Келе валам юлад дейт, жок, туура эмес. Валам юлад туура эмес. Валам юлад ику. Валам. Келе валам дейт, жок. В эмес. Вау. Валам юлад. Юлад эмес. Валам якуллаху куфуан ахад. Валам
Якул келе як эмес, бирде каф тамгай. Яку. Валам якуллаху, ушул жерде эки у бар. Валам якуллаху куфуан ахад. Якун деп окуп салбайлы, тажвид окуганда андай катуу болуп калат. Валам якуллаху эмес, лаху эмес, ха бердине. Валам якуллаху коф эмес, каф, куфуан эмес, куфуан ахад. Мына эми дагы башынан бир окуп берейин, туугандар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад. Аллахус-самад. Лам ялид ва лам юлад. Валам якуллаху куфуан ахад. Ушундай туугандар, Ихлас сүрөсүн жакшылап кайталап окуңуздар. Балдарыңыздарга үйрөтүңүздөр туугандар, кичинекей балдарга Куран жаттатыңыздар. Бардыгыбызды жакшылыкка себепкер кылсын. Саллаллаху таала ала хайр халкихи ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.